Бишкектен анча алыс эмес жерде жайгашкан Аларча мамлекеттик жаратылыш паркы жергиликтүүлөрдүн жана чет элдик туристтердин сүйүктүү жайына айланды. Бул жерде жагымдуу эс алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ал эми соңку жылдары санариптештирүүнүн алкагында парктын кирешеси көбөйүп, шарттары жакшырууда. Маселен, 2022 жылы парктын кирешеси 51 миллион сом гана болсо, быйыл дээрлик 4 эсеге көбөйүп 230 миллион сом болду. Жаратылыш паркындагы санарип система кире бериштен башталат. Кирип жаткан унаалар онлайн көзөмөлдөнүп, төлөмдөр электрондук түрдө жүргүзүлөт. Бир автоунага 700 сом төлөнөт. Жаңы технологияларды киргизип, накталай эмес төлөмгө өтүү парктын кирешесин арттырууга шарт түздү. Мынакей клиенттер келгенде, мисалы, азыр наличка төлөсөңүздөр болот, бияка терминалга төлөнөт наличка. Без наличкада төлөсө болот. Биякта QR код бар. Ошо QR кодду сканер кылып, любой QR код өтөт. Наличка төлөсү же без налога? Наличка болсо келиңиз. Сиздин автоунагыңыз, бос номер, төлөмдөрүңүз анан басып. 1000 сомдон сдача берет. Биз эч кандай пуль эчтекени баспайбыз. Бияка акча салар менен, платежка өтөр менен бул система өзү автоматик ачат. Мейманканаларды жаңылоо менен эс алуучулар заманбап жашоо шарттары менен камсыздалды. Көп жылдар бою каралбай турган Аларча, Акбата мейманканалар оңдолуп, заманга шайкеш шарттар түзүлдү. Бул жерде эс алуудан сырткары түрдүү иш-чараларды өткөрүүгө да мүмкүн. Акбата мейманканасында залдарыбыз бар. Банкетный зал и конференц зал өзүңүздөр көрүп тургандай. Конференц зал бизде 40 кишиге ылайыкталган. Банкетный зал бизде 70 кишиге ылайыкталган. Азыркы мына келе жаткан жаңы жылдык корпоративтерге ар кандай мероприятияларга биздин залдарыбыз даяр. Аларча жаратылыш паркында экосистеманы жакшыртууга өзгөчө көңүл бөлүнүп, эс алуучулар үчүн жагымдуу атмосфера түзүлгөн. Маселен, бул Афрейм үйчөлөрү четтен келген ошондой эле жергиликтүү туристтердин сүйүктүү жайына айланган. Бул үйлөрдүн эң негизги өзгөчөлүгү алар ичинен толугу менен жыгачтан жасалып, экологияга зыян келтирбестен эс алууга шарт түзүлгөн. Аларча жаратылыш паркында күн сайын конокторду жогорку деңгээлде тосуп алууга мүмкүнчүлүктөр кеңейүүдө. Азыркы учурда эс алуучулардын басымдуу бөлүгү чет жерден келгендер. Я прилетела из Москвы. Мен Москвадан келдим. Сиздердин кереметтүү өлкөгө алгачкы сапарым. Буга чейин Кыргызстандын кол жаратылышы, бийик тоолору жана бай маданияты тууралуу көп уккам. Эми анын бардыгын өз көзүм менен көрүп суктанып турам. Аларчанын табияты, шаркырап аккан суусу жан дүйнөнүн кадимкидей эс алдырат экен. Первый раз мы находимся в этом заповеднике. Красиво очень у вас горы. Мага тоолор жакты. Ак кар баскан тоолор адамды өзүнө тартып турат экен. Карап эле отургун келет. Бул жактын абасына болсо сөз жок. Прям ощущается с первых минут, когда мы только начали подъезжать. Парктын аймагында 2 жыл мурун жаңы асфальт төшөлүп, заманбап жарыктандыруучу система орнотулган. Бул күндүзгү жана түнкү убакта коопсуздукту жана ыңгайлуулукту арттырат. Бул 12 километрге жаңы асфальт төшөлдү. Бул эми эл үчүн аябай сонун болду да. Туристтердин келгени, элдердин келгени дагы уже көбөйө баштады. Стоянкалар, машиналар токтой турган стоянкалар курулду. Өзүбүз деле кетип баратабыз, карачы кандай жымылдаган сонун жол. Жайыгы таза, кышында дагы ушундай болуп жолду тазалап турушат. Аларча паркынын карамагындагы теплый ключи борбору быйыл реконструкциядан өткөн. 4 айдын ичинде эле 17 миллион сом киреше алып келди. Негизи эле заманбап эс алууга карай жасалган кадамдар 1 жылдык кирешени 230 миллион сомго жеткирүүгө шарт түздү.
Бул кирештердин көбөйүшүнө келген туристтерге шарт түзүп берилгендиги, билингендей сервистердин баардыгы тең жакшыртылгандыктан, ошондой эле бизде заманбап мондай афреймдеги форматта үйлөр курулгандыктан аябай көп туристтер чет мамлекеттен, калп айтпасам 119 мамлекеттен келип атат да биз жаккачы. Кыштын суугуна карабай Уштапта Аларча мамлекеттик жаратылыш паркынын кире беришинен реконструкция иштери жүрүүдө, себеби кийинки жылдын жаз айларынан тарта парктын ичине жеке унаалар киргизилбейт. Алар үчүн болсо бул жакта дээрлик 2500 унаага ылайыкталган унаа токтотуучу жайдын курулушу жүрүүдө. Бияк болсо ошо машиналар келген кишилердин машиналарын стоянкасы болот, парковка болот. Биягы бүт 2 гектар жер азыр бүт оңдолуп, түстөлүп, биякта уже дайын 1 майга уже буюрса бүтөт деп ойлоп атабыз. Могу жерге 2,5 миң машинага парковка уже мына Кудай буюрса даяр буюрса бүтөт 1 майга чейин. Өнүгүү жолуна түшкөн паркта алдыда экологиялык таза мейманкана жана жаңы эс алуу үйлөрүн куруу пландалууда. Ошондой эле паркты өнүктүрүүнүн алкагында асма жол куруу максаты бар. Эгер ал долбоор ишке ашса, инфраструктуранын маанилүү бөлүгү болуп, туристтер үчүн бийик тоолуу аймактарга жетүүнү оңойлотот. Автандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Чүй облусу.